Пенсияга чыкканда айылга барып огород тийип, ырдап коюп. Кыз аял заты түлкүрөөк болуш керек. Диета болуп атам, диетасыңбы деп коет. Кетер мен нанды бышырып туруп жеп алам. Көрсөтүүнүн башка деме өрчүсү Байгазан чайканасы. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Белая Река компаниясы. Табышып сүйүнүн деңизинен, кош айтып жалгыздык сезиминен, кол сунуп баратам жылдыздарга, ардагым асылын сени менен, гүл багындай ачылгандай, өмүргө шам болуп жагылдың ай, гүл мүңдөгөн күлкүңдөн ай. Салам достор, барыңыздарды Дам программасына чакырамын. Бүгүн бизде кезектеги коногубуз баарыбызга белгилүү болгон обончу аткаруучу мукам өндү маданияты мыкты кызматкери Роза Шакирова болмокчу. Жаңы рецепттерди жана кызыктуу маектердин баардыгын сиздер менин расмий каналыман катталып көрсөңүздөр болот. Сөзсүз түрдө менин каналыма катталыңыздар. Назира Бердигулова подписка бөлүмүнө кирип туруп лайк басып жана комментарий калтырууну унутпаңыздар дегенче. Күлгөн жүзүңдөн ай, көздөрүңдөн көргүм келет. Ой, Назира. Силер чыкырбай эле, мен сени чыкырып калдым го. Келем тамак жасай. Колумду дезинфекция кылып колдон жөкөлбөдүмбү? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, кандайсың? Жакшы. Кандайсыз, жакшы эле жүрөсүз? Жаган жыңыз менен кумуш жарашып калып турбу шапка? Сонун болуп калыпсыз, мен сизди. Ак чырай болуп. Жакшы, кандайсыз? Ден соолук. Жакшы, Кудайга шүгүр. Үй бүлө жакшы, балам сонун чоңойтабыз. Акең жакшы жүрөт. Ушинтип келип калдым. Ошол жакшы эле жүрөм деңиз. Сонун жүрөсүз. Бүгүн эмне кыласыз? Эми жаңы рецепттер менен келдиңиз бизге. Же таласыктарын беш барабан жасайсызбы? Жок, мен сенин берүүңдү көп көрөм да. Анан ар бир берүүдө жана аял затына керектүү нерселерди айтып, ушундай тамакты аял заты өзү теги эле тамак жасаш керек үйдөчү, оокатка тың болуш керек. Ошондо күйөөң да сеники дегендей. Бүт жагынан болуш керек да, ошон үчүн мен сырынан жасап берейин. Орусчасы хачапури. Жакшы көрөм, анда сырты негизи ар бир эле тамакка колдонуп келем. Эмнеден улам бизге эмнелер керек, ингредиенттер туурасында айтып кетсеңиз. Бул сырнанга биринчи сорттогу ун, высший сорт деп коем. 5 жумуртка, туз, дрожь, анан сөзсүз түрдө сыр, 2 кашык май, сахар, анан бир 50 грамм же 100 граммдай май. Болду. Жакшы, жеңил эле жасалат окшойт. Мен эмне кылайын же бүгүн эс алып барайынбы? Эс алып карап тур. Мен азыр биринчи жок, дрожьту кичине иштетип коелу. Сүт керек экен, Сүт, ооба. Сүттү кандай жылытып алыш керек экен? Ооба, дрожь жана эме болбой тургандай кылып. Күйүп кетсе эме болот го. Жылымык эле сүт болуш керек. Аябай деле ысык деле керек эмес. Буга биринчи дрожь. Батырак ачысын, Негизи бул тамакты каяктан үйрөндүңүз эле? Бул тамакты өзү жана чынын айтыш керек, мурун айылда апам биз мал кезүүгө чыкчубуз да. Мал кезүүгө чыкканда эми андай жумуртка тигиндей мындай сахар кошулчу эмес. Камыр ачыткыга эле кичине ачыткыны кошуп туруп, кичинекей бир жумуртка же 2 жумуртка ун менен анан сырды кошуп туруп печкага бышырып берчү да. Ошол убакта бышырып берчү апам. Бирок интернеттен көрүп мен мындай кичине башкачараак кылып бышырам. Сахар кошом, ооба. Мындай көзөмөлмө эле, момча тигинче дебей эле, мындай эле көз эмеси менен эле. Ар бир эле кожокеси билсе керек, Ошентип эле жасап коем. Үйдө көбүнчө кандай тамактар жасалат өзү? Негизи үйдө салатта морковный салат жасалат. Себеби укмуш салаттын деле түрүн билбейм, ошо морковныйды көп жейбиз. Винегрет, оливье, жаңы жылда калгандары. Анан ашты көп басам. Анан манты жасайм. Болду.
ошол экөөнү кайра жасаган жакшы көрөм. Сиз эми талас Дрожь экен иштеп баарыбыз турсун. эле билебиз, бирок анын беш бармак жасабайсыз беле? Илхом келгенде жазайм беш бармакты. Эми кандай десем, илхом эл аябай көп конок келсе, беш бармагым окшошпой калат, күлчөтай. Если үй бүлөм эле жасасам 3-4 адамга, анда жолдошум аябай мактайт. Ой, Роза, сонун жасайсың го, эмнеге коноктор келгенде жасабайсың? Коноктор келгенде плов эле жасап коем. Жей бергиле деп. Жолдошум деп калдыңыз, Жезе менен кантип таанышып калдыңыз? Тездең менен тойдон таанышкам. Ал деген мурун мен ырымды угуп жүрчү экен. Жана сөйгөнүм бар деген ырды жакшы көрчү экен. Муну ким ырдайт деген. Аябай жакшынакай кыз ырдайт го деп жүрсө керек. Ооба, жакшынакаймын эми, конечно. Анан ошону таанышып калганбыз. Анда жөн эле тааныштай эле да. Анан кийин сөйдүм. Назира, биз азыр идишти алмаштырып алалы, себеби унубуз көбүрөөк. Астына жумурткасы менен бияка кошуп жиберейин. Азыр. Эми баштайлы. Баштап. Ооба. Жарымын кое бер. Bunun içine жумурткасы чыгат дейм. Кое бер да. Буну суюк эле кылыш керек. Жакшы, анан канча жыл сүйлөшүп баш кошуп калдыңыздар? 2 жылдай сүйлөшүп жүрдүк болуш керек. 1 жылдай жөн эле карындаш, ырчы катары бир жерлерге барып ырдап кетебиз. Анан кийин сезимдер ойгонуп дегендей. Ошо менен үйлөнүп калдык. Карантин учурунда бир экөөбүз байланышып калганда Назира айылда жүрөмүн, үй салып атабыз деп калдыңыз. Карылыкка даярданып баштадыңыздарбы? Жок, мен жолдошум үйүндө эң кичинекей. Анан карантинде жөнө турбайлы деп ошол эски там болчу, эски тамды бузуп үй салдык. Бирөөгө салган жокпуз, өзүбүзгө салдык. Кудайым буйрса, мага айыл жер жагат. Пенсияга чыкканда айылга барып огород тигип, ырдап коюп, неберелерди карап, айылда жүргөнгө мезет. Демек, Кудай буйрса келечекте айылда жашайбыз деген ойдо. Ошол оюм бар. Ошон үчүн уста бактым деңиз. Уста бактык жайым менен жаз жарыш, күз күрөш дегенде эле меники жаздан башталды күрөш. Ошентип жана карантинди кантип өткөргөнүбүздү билбей калдык. Биякта болсок анда эле окумуш болмок экенбиз. Билим эле өткөн турбайбы? Ооба. Деги эле канча кайынсиңиз, канча кайынэжеңиз бар? Кайын журт менен мамилеңиз кандай? Мен кайынэжем 3 кайынэжем бар. 4 кайынсиңдим бар. 2 кайнагам бар. Тууганга байтырбайсыз. Ооба. Өзү бир тууган экен булар. Бирөөсү кайтыш болгон экен, мага чейин мен көргөн эмесмин. Жакшы эле келинмин деп ойлойм. Арким өзүн эми жаман дебестир, жакшы элем, себеби мен кайнэжелерим мага кылган эми мамилесинен билинет да. Жакшы көрөт, себеби мен дагы дайыма аларга жагып тургандай мамиле жасайм, жагайын деп элечи, эми жагы алданып кетем, келечи. Анан себеби жакшы адамдар, жакшы адамга жагы алданып жүрсөң деле болот. Кайынсиңдилерим жакшы аябай. Мен как подружка сүйлөшүшөт бары. Жакшы жерге туш болдум, Кудайга шүгүр. Өзүм да жакшы жердин кызымын өтө. Сырларыңыз менен бөлүшүп кетпейсиз? Мисалы үчүн келер болуп, кайын журт менен тил келишпестик болот, анан акем дагы көп бир тууган экен да. Мисалы үчүн жаңы үй бүлө курган жаш жубайларга балким сиз тараптан бир кеңеш болуп кетсин. Кыз аял заты акылдуураак болуш керек. Түлкүрөөк болуш керек. 2 жүздүүрөөк болуш керек. 2 жүздүү дегенде жаман жагынан эмес. Ичиңде ит өлүп атса дагы сыртыңа чыгарбашың керек. Күйөөңдү сүйүп тийдиңби? Күйөөң тууганын сыйлаш керек. Күйөөңдү качан гана андай сен жаман көрүп калат, тууган ургуну жаман кабыл алсаң, тууган ургу боюнча жаман сүйлөсөң, жакшы жумуш кыла албасаң гана эркектин көңүлү калат.
дайыма ошолордун тууган сөзүн сүйлөп, ошолордун сөзүн сүйлөсөң, күйөөң да сен сөзүң сүйлөйт деп ойлойм. Мен эми Кайын журттун ырын ырдаш керек. ооба, ошолордун ырын ырдап, кээде алар менин ырым ырдайт. Тойго барганда Айтор кызыктуу жашадыңыз. Рахмат сизге. кичинекей сүт куюп коесуп колума. Коюңузга. Ушундай суюк кылып жүрүп алабызбы? Ооба, суюк кылып жуурулат өзү. Себеби камыр жумшак болгонун жакшы көрөм. Бул канча мүнөт туруш керек? Көтөрүлгөнчө? Көтөрүлгөнчө. Жылуу жерге койсо бат эле өзү 20 мүнөттө көтөрүлөт да. Пакет болсо, Үстүнө пакет жаап, жылы жакка коюп келейин, э? пакет. Аңгыча барып Колун колуңузду жууп жууп келейин. Сырды даярдайлы. монтуп кылабы экен камырдын эбеси болуп калбасын деп. Атайын ушундай суюк кылам. Суюк кылам мен, өздөрү кандай кылат билбейм. Мен ушундай суюк кылам, ошон үчүн камыр жумшак болот. Мен буну барып жылы жакка коюп келейин, э? 40 Мен мүнөткө. колумду чайкап келейин, э. Роза айым, мен барып камырды коюп келдим, кичине көтөрүлсүн деп. Эми кезек сырда окшойт, э? Сырды өткөрөбүзбү? Кезиңиз менен өткөрөбү же өзүңүз өткөрөсүзбү? Өзүм эле өткөрөйүн эми. Чыгармачылыктан алыстап кеткендей сезилет. Жаңы ырларды, жаңы клиптерди качан көрө алабыз? Биздин жалпы жумурай журттагы күтсө керек сиздин жаңы чыгармаларды. Ооба, чыгармачылыктан кичине алыстадым болуш керек, бирок жөн жаткан жокмун. Толгон токкой ыр жаздым, өзүм обон чыгардым. Аны аранжировкалатып, сөз жаздырып, ырдап, мына сеникиндей каналдарыма киргизип, бирок клип тарта элекмин, мына Кудай буйрса эми клип тартам. Ошо клип өзү ырдын эмеси, көркү клип го. Клип тартып анан чыгарсаң, азыр радиолорго бергенде дагы азыр радио уккан деле эл жок болуш керек, баары эле YouTube болуп калды. YouTube, Instagram. Ооба, Instagram, YouTube эле болуп калды. Буюрса жаңырлар пайда болот экен, э? Жаңырлар жакшы көп. Арасында Саламат Садыков эжекебиз ырдаган бир чыгарманы көптөн бери жактырып жүрүп, уруксат сурап, ошолорду азыркы учурда жаттап жүргөн учурум. Бирок өзүмдүн ырларым, обондорум быйыл Кудайга шүгүр. Азизага, Азиза Экирымды ырдап атат, Айнура бирди. Ишылса ырларымды берип атам ар кимге. Өзүм да ырдап атам. Ушул биздин сырнааныбыз дамдуураак болуш үчүн мен ойлойм бизге ыр жетпей атат да. Эң жакшы маанайда тамакта дамдуураак болот го. Сырды өткөрүп эле ырдай бересизби? Жок, сырды сен өткөрүп турасың. Мен сырды өткөрүп атканды ырдай албайм. Келиңиз анда. Сен соткадан сөздү карап ырдайм. Макул. Кимдин калемине таандык, кимдин ырын ырдайбыз? Селбек Урманбетовдун сөзүнө жазылган чыгармада. Азыр onu айтып берем дейм. Ага чейин ырдап берейин. Калп эле мен өзүмдү алдай албайм. Калп эле жазың болуп жайнай албайм. Кайыр кошар арманымдын айыпкери. Капаста торгой болуп сайрай албайм. Капаста торгой болуп, капаста булбул болуп сайрай албайм. Күт албай күнүбүздү, күбүдүк гүлүбүздү, соңку жол ырдайм сага, солган сүйүбүздү, сүйүбүздү. Эми сен созбо колуң, эскини козгобогуң, жеңилип турмушумдан жетишет боздогонум, боздогонум. Ай, бүт чапалактын баары сизге. Мындай байкашымча репертуарыңызда кайгылуу ырлар көп да. Эмнеден улам ушундай ырларга басым көбүрөөк жасайсыз? Же сиздин угармандарыңыз катарында ошондой инсандар толуктайбы? Жок, мен Асылбек Өзүбеков агайдын колунда 4-5 жыл иштеп калдым. Асылбек агай, силер баарыңар билет болушуңар керек, кайгы муңдун рыцари дейби. Анан кимде тарбиялансаң, ошонун жолунда, ошонун аккан арыгында кетесиң дейт. Мага мисалы үчүн ушундай жай ырлар жагат. Жай ырды образ берип, кененирээк созгон жеринен
дурдагым келет да. Мен өзүмдүн специм оперный вокал. Бирок мага негедир ушул Асылбек Өзүбековдун ырларын бүт баарын ырдадым. Дагы деле ырдап атам. Ушундай ырлар жагат. Бул чыгарманы Саламат эжем аткаруусунда өтө көп жылдан бери эле угуп жаттай албай, ошондой образ бере албай жүрөм. Өзү уруксат берди. Эми жакшылап жаттагандан кийин Кудайым буйрса ырдап чыгайын деп атам. Жогоруда сиз Азиза эжеге да жазып бердим деп калдыңыз. Анан ушул айымдар менен көп жүрөсүз да, байкап каламын. Сиздин жакын курбуларыңыз окшойт, Азиза Айнура үчөөбүз эски достордонбуз. Чыгармачылыкта баары менен жакшыбыз, просто үчөөбүз мен турмушка чыктым, анан Азиза чыкты, анан Айнура чыкты да. Сиздин курагыңыз мындай сар эсеп салган курак деп ойлойм да. Ким дос, ким жакын, ким менен кандай мамиле кылыш керек, кимди дос кылып күтсө болот. Чыныгы айымдардын достугу бары деп ойлойсузбу? Айымдар дос болуша алабы дегиле? Ооба. Аны өзүң ушул кээде 50-гө чыкканча деле билбейсиң, ким сага чыныгы дос. Убакыт өткөн сайын эргелет досторчу, анан акырында кимдер калса ошолор сага дос да. Мен ушундай ойлойм. Бирок эми биздин акыркы күнүбүз эместир, бирок мен ушундай эки жакшы досторум көп. Мисалы үчүн Айгүл Чалова, Фарида Карбосова, Гуланда, Назми, Азиза Айнура. Баарыбыз жакын достордонбуз, бирок алардын ичинен үчөөбүз жана турмуш жолуна биринчи кадам таштап, анан үйдөн чыкпай каласың го турмушка чыкканда. Төрөйсүң, тияк бияк болот. Ошол учур үчөөбүздүкү бирдей болуп калып, анан бири-бирибиз менен барып үйүнө барып, тигин үйүнө барып келейин, анан бияка барып келейин, сен көп жака жибербейт. Ошентип үчөөбүз үй бүлөлүк эмелден аркылуу мындай жакшы достордон болуп кеткенбиз да. Турмушка чыккандыгыбыз үчүн. Канча балалуу болгуңуз келет? Билишимче балаңыз мектепте окуйт, чоңоюп калды? Балам 6-класста окуп атат. Өзүм көп балалуу болгум келет. Кудайым буйрса, жаш элемин да эми. Ооба да. Төрөйм. Төрөйм. Төрөш керек, баланы жалгыз кылбаш керек. Эми сырынан аябай таттуу болуш үчүн мен ушундай сырды көп кошом. Ооба. Өзү 1 килограммга бир эле сыр жетет деп коет, анда супсак эле болуп калат да. Сыр канчалык көп болсо ошончолук дам. Ошончолук даамдуу болуп көп жей бересиң, анан арыктайсың да өлөт. Арыктай калсаңыз, диета кармайсызбы өзүңүз? Жок, кармай албайм. Тамакты. Тамак ылгабайм. Күйөөм көзүнчө кээде мындай толгоңду өзүң билесиң го, мындай деп ынтыгып каласың да, анан ошондо күйөөм көзүнчө эчтеке жебейм. Диета болуп атам десем, диетасыңбы деп коет. Кетермен нанды бышырып туруп жеп алам. Эми өтө көп жебейм, бирок тамак ашты, тамагымды, курсагымды тарынтпайм. Жакшы тамактар жейсиз? Жакшы тамак, эчтеке болбосо пияз куруп деле жеп коюшум мүмкүн. Жаш, эми сырыбыз даяр болуп калды окшойт. Мен барып унду алып келейин. Ал көтөрүлдү болду экен. Көтөрүлсө керек, мен барып алып келейин. Ооба. Көрсөтүүбүздү алдан ары улантабыз. Бүгүн биздин дам программабыздын коногу баарыбызга белгилүү болгон мукам үндүү аткаруучу обончу Роза Шакирова. Камырыбыз дагы көтөрүлүп калыптыр. Келиңиз эми баштайлы. Бысымыла. Мен мындай кармап турсам. Жогоруда айткандай камырыбызды жумшак кылып жайып алабызбы, же кандай? Жумшак. Жумшак болуш керек. Анан муну мындай кылам мен. Силер кандай кыласыңар билбейм. Мен чыкыргандан кийин мен Түзүндүрдөйсүз. Ооба. Бирок все равно кичине катуураак болуп калыптыр камырчы. Былбырак кылчым да. Жумшак болуш керек да? Ооба. Ошондо жумшак булочкадай болуп, ичинде сыры агып калат да, ошол жагат. Азыр бунун ичине сыр салабыз, Ооба, сыр салабыз. Кожекейлерге баса белгилеп коюш керек экен. Канчалык камыр суюк болсо, ошончолук жакшы болот экен. Ооба. Таласта менин абысыным камыр кылганда да, нан кылганда суюк кылат да, аябайчы. Башында таң калып жүргөн, бул кандай нан болот депчи. Кийин талашып жедик го ошол нандарды. Таласка Батпаттан барып турасызбы? Таласка 2 күн Бишкекте болсом 2 күн Таластамын. Батпаттан эле Бат барам. Тияк биякты бүтүрүш керек, моуну кылыш керек деп атып, уже өзү убакыт өткөн сайын өзүң ушундай бияка мындай кылып турайын,
Баткенге канча ай Баткенге 1 жылдан бери барып элекмин. Эми барам. Ал жакта кимдер жашайт? Ал жакта агам, бир тууган ниним, жеңелерим, бала чакасы менен ошол жакта турат. Учурдан пайдаланып салам жолдоп коюңуз. Баткен жөнүндө сөз болгондо эле апамды ойлоп, ата энемди ойлоп, үйгө төркүнгө барганда ата энең жаркылдап тозуп алган бул адамдын бактылуулугу да. Анан эми Кудайга шүгүр бир туугандарым бар. Агам, иним жашайт, үй бүлөлөрүм менен жакшы. Бирок көптөн бери бара элекмин. Эми сырдымамды биринчи чекесине коюп чыгабыз. Өз сырды аз кошот дейт элдер, анан бир мен мындай жегенге жараша бир жегенде толо жеш керек дейм да менчи. Сырын көбүрөөк кат. Ооба. Муну эми мындай кылабыз. Бир туугандарыма салам айтып коеюн. Урматтуу Хайдаркан, Айдаркен шаарында жашаган менин бир туугандарым, агам, инилерим. Жакшы күндөрдөн жолугушалы, баарыңыздар бай болуп, бар болуңуздар. Оорубаңыздар, заманыбыз тынч болсун. Тууган урттун баарына салам, Айдаркендик жердештер, баарыңыздарга салам. Шөпсүн басып кеткенбиз. Ага, кичине басып коелу. Эми ортобузуна салабыз. Жумуртка салбайбызбы? Жумуртка жана камырга кетти го. Мен ойлоп атам, ортосуна жумуртка да чаап коебузбу деп. Чаап койсо болот, бирок мага жакпайт андай. Макул, сиздин ырыңыздар да койгондар. Сизди жаккандай кылабыз. Ооба. Эки эле штук болот экен. Эмебиз. Көрдүңүз, сыр уже жетпей калды. О. Сал өрелем. Өзүм газымда 200дөн кичине ашырам, 250гө чейин жеткирип. Канча мүнөткө коебуз? Асты үстүн койгондо 15 же кээде 20 мүнөт болот. Биринчиси 20 мүнөттө, экинчиси бат эле бошот да. Сиз анда буну ысык салып келиңиз, мен кийинкисин жаза берейин, э? Ага. Өз жумуртка сүртчү эмесмин мен, бирок могу ашканада жумуртка бар экен, ошонун убакыттан пайдаланып сүртүп коеюн деп чечтим. А так сүртүлчү эмес. Кээде жетпей калат жумуртка, кээде ашып калат, ошон үчүн вообще сүртпөй койчумун да. Болду. Кудай буйрса, 15 минутадан кийин хачапури жейбиз. Сырын анусту дагы коюп келдик. 20 мүнөткө экинчисин жаса берели. Розайым, жогоруда сиз айылды эскергенде апам деп калдыңыз. Кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Апаңызды бир-эки сөз менен мындай сүрөттөп берсеңиз. Ар ким бала каргада баласын аппагым дегендей, мен апам өтө башкача адам болчу. Жоош, адамдын бетине тик карап сүйлөчү эмес. Берген тарбиясы 6-класстан баштап курак тиктим. Килем согуп, элдердин жана жаңы турмушка чыккан кыздардын килемин, анда биз колдо килем согот, Баткенде окусаңар керек. Ошентип үйрөн деп өзү алып барып, кийин уже чоң чебер болуп калдым 7-класстан баштап. Элдердикине өзүм отуруп, өзүм гүл салып, бул бүт баары апамдын мага берген тарбиясы, мага берген мээрими десем болот. Кийин турмушка чыкканыңарды да күйөөңдү келе бер деп отурбай, өзүңөр иштегенге болот деп. Апам жашоодо өзүнүн шерине болсо, өздөрүнүн шерин элештеринин арасында аябай баары келип совет сураган. Анан Хайдаркандын биздин көчөнүн астыңкы үстүңкү көчөнүн доктору болчу. Жаш балдары ооруп калса көтөрүп келип, апам дарылатчу. Ал да менден калган. Мен дагы мындай тууган уруктун балдары кичине эме болуп калса, кыргызчылык кылып коем. Өзүм укмуш эме болбосом деле эми колуман келет, апамдан көргөн нерсени жазайм да. 7 бала, 8 баланы төрөп, тарбиялап, өстүрүп, бирөөсү кеткен. Өздөрү эрте кетип калды, атам да, апам дагы. Эми Кудайдын кылган ишине чоң кете албайсың, эми Кудайга керек болгон экен, алып кетти.
апамдай мээримдүү, балага мээримдүү болгум келет. Себеби катуу сөз айтып урушчу эмес да. Бирдемкени себеп кылып келип турган, момундай болуптур, силер мындай кылбагыла деп. Ошон үчүн мен да баламды эч урушпайм. Урушканда да кээ бирлер эшек жана тур башыңды деп ушинтип урушат го. Мен такыр анткенге тилим да барбайт. Болгону тигин баласы ушинткен экен, балам анан момундай болуп калыптыр да, апасы ооруп больницага түшүп калыптыр да десем түшүнөт да ошончу. Ошол уже таза аккан суудай таң аткан биз мал кезүүгө чыкканда апам ушинтип жазап берчү бизге. Ал тоголок болчу да, момундай кылып ыйлап мынтип сыр коюп, анан эт артып калган тамактардан эт артып калат го. Ошолорду дагы жазап арасына кошуп, муну тоголок кылып, сен да жардам берсең болот. Мына апамдыкы ушундай болчу да. Ортосуна картошканы, этти салып, үстүнө сыр кылып койчу да, мынтип бүктөп койчу. Мал кезүүгө алып чыгып кетчүбүз. Сырды ортого салып коюңуз эмес. Кынаймысыңбы? Сырды көп деп атылык. Жетпей экен, көрүн. Мына биздин сыр наныбыз дагы даяр болуп калды, Ооба, муну ошо боюнча алып барып коюш керек дейка. Кыйын кыздар экенбиз, бүт. Биз тамак жасаганда бир күн жинайбыз дейбиз. Жок, мен тамак жасаганда сиңдим айтып берет. Роза, бир идиш, эки идиш мейли кылат го, сен баарын алып түшөсүң го. Ай, ошондой кылыш керек кылганга. Тамакты жасап, эмесин капкагын жапкандан кийин, Айзат, Эркинай жейип койгула деп чыгып кетем да. Сен кылбай эле койчу деп. Бет таган бар болуп үчүн эркелейсиз да. Кээде ушинтип жетишпей калганда, постоянно жетишпейбиз да, балам түштө окуйт сабакты. Анан эртең менен ушундай съемкаларга барып, концерттерге барып, тамак кылганга жетишпей калсам, сөзсүз түрдө Байказандын баязык пельмендеринен алып, чучвараларынан алып бышырып берип коем. Өзүм да жакшы көрөм. Байказандын баязыгын тандадыңыз? Себеби мен манты жасасам дагы фарш сатып албайм. Мясорубкадан өткөн жакшы көрбөйм. Чындап эле жакшы көрбөйм. Колдо туурайм өзүм кээдечи. Кээде постоянно туурабайсың да, анан кийин булардыкын жеп жүрөм да. Булар колдо жасайт. Ошон үчүн дайыма ушундай Байказандын баязыктарын алам. Таттуу, жесең даамдуу, кайра жегиң келет. Ошо өзүм жакшы көрөм. Ошон үчүн балама да берем. Биздин меш даяр болуп калды, анда мешке салып келели. Ооба. Жыты бир укмуш, жеңе? Жыты сон, буркурап, ай бүлдүркөн. Колдорубуз көк боюп, тергенибиз сыр. Сыран даяр болду эми. Ак эмгектин нан таттуу болот дейт. Сиз экөөбүз эртеден бери аракет кылып даярдаган сыр наныбыз дагы даяр болду. Келиңсем дамдап көрөлү, Розайым. Ооба, бирок кессейбизби? Жок, кеспей эле, колдо эле. Кыргызча эле кылып жейли, себеби колду менен тамакты кармаганда ошого карата табит ачылат экен. Момундай жеткем тигиндей жегем. Канайым, келиңиз, урматтуу айымдар, жакыныраак отуруңуздар экранга. Биздин сыр наныбыз дагы даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун дейли. Канайым бысымыла. Розайым, бул мен үчүн көп го, мейли келиңсем. Көп эмес же. Арыктабай жегиле. Канайым, келиңиз, сиз өзүңүз алыңыз биринчи. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен муну монтип эле жейм. Жеңиздер, жазылыңыздар, утуп алыңыздар. Аябай дамдуу болуптур. Розайымске чоң рахмат, тамагыбыз аябай таттуу болуптур. Мен ойлойм, ар бир айым ушундай үйүндө жакындарына сырнан жасап берсе болот экен. Көп деле ингредиенттер керек жок. Муздаткычта эмне болсо ошодон эле жасап салыңыздар. Анан баса белгилеп кетчү нерсе, жаңы рецепттерди жана кызыктуу маектерди, сонун коноктордун баарын сиздер биздин расмий каналыбызга катталып, Назира Бердиулованын каналына катталып көрсөңүздөр болот. Лайк басып жана комментарий калтырууну унутпаңыздар. Розайым, сизге чоң рахмат. Эмиске эркин микрофон. Ырдасаңыз
айтсаңыз дагы болот, бийлесеңиз дагы болот, тамак жесеңиз дагы болот. Назира сага рахмат биринчиден. Экинчиден оператор балага рахмат. Байгазан чайканасына рахмат. Эми укмуш колдон келбесе дагы кыбырап тамак жасап жеп жүргөн нерселерибизди көрсөттүк. Көпүрөңөр сынбасын, YouTube каналыңда подписчиктериң көбөйсүн, Кудайым буйрса. Ден соолугуң бекем болуп, үй бүлөң менен, жолдошуң менен бай болуп бар бол. Анда дагы бир мындай, дайым ырждап берейин. Өзүмө жаккан чыгармалар да. Себеленсе жазгы жамгырлар, арасында менин жашым бар. Аланткениң аппак сүйүмдөн ажыратып койдуң адамдар. Арманда сыздап комуз ыйлап жүрөт, түшүмдө сен киргенде күлүмсүрөп. Келбейсиң го, келбейсиң го, аттың ай кетериңди билгенимде. Sen alıp ketpeyt belem öz жериме, biz baktılуу болор жериге. Ай, бул шапалактардын баардыгы сизге, Роза айымызга чоң рахмат. Үй бүлөңүз менен бар болуңуз. Кудай буйрса, күн жылыса, үйүңүзгө барып аш демдетебиз. Кудайым буйрса, шашлык жасайм. Шашлык да жасайсыз. Аш да жасайм, жанында отуруп шашлык да жасайм. Рахмат анда. Сөзүңүздү алдык, анда көрүшкөнчө жакшы туруңуз анда. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коштошпойбуз болгон эмки эфирге чейин аман эсен болуңуздар. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Байгазан чайканасы. Көрсөтүүнүн өнөктөшү Белая Река компаниясы.